абсолютно разные люди. 14-інде төрөлгөндөр такыр башка адамдар, 23-інде төрөлгөндөр башка адамдар. Бирок алардын ой жүгүртүүсү, мышление окшош. Бирок абсолютно разные люди. 14-үндөгүлөр мактанчак болот. Мактанчак болот дегенде, алар сүйлөп баштаганда, мына мен деп башташат да. Ясы бар да, вот я бар да, ушуну байкашыбыз керек да. 23-үндөгүлөргө алар более мындай жанындагы адамга карап ушинтип сүйлөп башташат да. Разница аябай чоң. Бирок мышлениясы бир эле деп айтат. Алар кимдер? Коммуникаторлор, ишкерлер, коомдук ишкерлер да, бизнесмендер, предпринимательдер, мыкты соодагерлер, мыкты дикторлор, мыкты алып баруучулар, артистизм болгон үчүн. У них вот это прям работает, өзү туруп эле иштей берет да. Аны эч ким атайын жасабайт деп биз үйрөнөбүз да, депчи. У них заложено, өзүндө эле турат да. Муну иштетиш керек алардын эмесинде. Сүйлөшкөндө дагы сүйлөгөн сөзүн, оюн правильно последовательно, цепочка менен жасайт. Биз болсо, мисалы, азыр мен бул жерде илим жөнүндө айтып берем деп, туулган күнүңдөн баштап мен кетип калдым, здоровьяга кетип калдым, карап турсаң, целеполаганияга кетип калдым, у меня пошла мат, кетти. Именно ушу 13-үндө, 14-үндө, 23-үндө, 5-inde төрөлгөндөрдүкү бияктан алып келбейт. Алар алат да, цепочка менен бири-бирине байлап келип, анан пайдалуу кылып, туура берет. Булардын логикасы ушундай иштейт. Жашоодо бизде логика жетишпейт. Логика жок. Бул байланыш, цепочка. Ушул нерсе жетпейт. Жашоодо дагы ойлогон оюбузда дагы, жасап аткан ишибизде дагы ушул нерсе жок да. 14-інде, 23-інде, 5-indегилерде бар. Булар көбүнчө жүзүнөн билинбейт булардын эмоциясы. Өзгөчө 14-үндөгүлөрдүн дагы түшүнбөйсүң. Себеп дегенде, бүгүн мындай, эртең мындай. Бүгүн мындай, эртең мындай. По настроению деп коет го. Ошондой болуп турат да. Түшүнбөйсүң. Непонятка да. 23-інде болгондо ийгиликтүү. Негизи ушул ар бир айдын ушул үндөрүндө төрөлгөн инсандардын ийгиликтүүсү 23-үндөгү. 23-үндөгү анализи болгон үчүн, 100% түшүнүк бар болгон үчүн. Ийгиликти жаратылат. Себеп дегенде 14-ү болгондо мен анан ар жагында уже мындай хаотичный боло турган болсо, максатына жараша боло турган болсо, кеп сөзгө келбейт да, макул эмес, уга албайт. 23-інде болгондо угалат, тыңшайт. Биз көбүнчө угабыз, түшүнөбүз, бирок ар жакта кабыл алуу болбогондуктан отталкивайт. 23 болгондо ушул нерсе. Анан 23-інде жумшактык бар. Ушул жумшактык аны артка тартат. Ошону ал билиш керек да. Мисалы 5-те твердо тура турган болсо, ал эми 23-інде бир аз жумшактык болгон үчүн мындай омо болуп калат. Мунун баары бизде плюс-минус деп бөлүнөт да. Эгер мен позитивде монуп кетип баратсам, ийгиликтин жолун куруп бараткан болсом, ал мага кыйшаңдатпайт. Эгер мен кичине мындай таарынып отурсам, же болбосо менин оюмдагыдай болбой турса, мени минтип эканчы кылып коет, кайсаңдатып коет. Мына ошондо айырмачылыгын көрсөтөт. Анан минтип карайсыз, бул деле 5-inde, бул деле 23-інде төрөлүп турго. Бир семьяда 2 бала бар, бирөө 5-inde, бирөө 23-інде төрөлгөн. Бирок экөө абсолютно башка болот. Бирок биз айтып атабыз, алар момундай, алар тилчилер, алар 5 тилде эркин сүйлөй алат, ал мыкты соода жасайт. 14-үндөгүлөр такыр соодагер эмес алар. Алар наоборот политикада жүрүшөт, карасаң. Алар карасаң чет өлкөдө жүрүшөт, такыр башка да. Анан соода десең уялат. Сен сүйлөшүң керек, 14-үндөгүлөр сүйлөбөйт, наоборот жабык болот. Ал 2 адам менен же 1 адам менен сүйлөшүшү мүмкүн, бирок масштабка 1000 адамга чыгып сүйлөбөйт да. Нету жанагы артистизм иштетпейт. Мына анын асман менен жердей болгон айырмачылыгы да. Вот ушул нерселерден карайбыз. 5-ine келгенде бул нукура бештер, жанагы айтып аткандай, деп аткандай таза, мындай куулбайт. 14-ү жанагындай мен деп баштай турган болсо, 23-інде болсо макул сиздер менен деп баштап аткан болсо, 5 андай эмес. 5 өзүнүн технический интеллект чук болду. Анын оюндагыдай туура максатка ылайыктуу болуш керек. Правильно последовательное действие. Всё. Ошондой эле да, эканчылыгы болбойт. Ошондой эле ар бир сандын айырмачылыгы деле ошондой. Мисалы, 1-inde, 19-ында булар деле бир эле энергияны алып жүрөт, стратегтер. Бирок 28-inde калырсаң, эң мыкты финансисттер.
Ал эми бириндеги, онундагы, 19-дагылар финансист эмес. Буларга мынтип айтат: акчаны контролировать эт, акчаны контролдо депчи. Акчаны контролировать эте албайт булар. Не заложено, берилген эмес. Бирок именно 28-inde эң мыкты финансисттер, эң мыкты бухгалтерлер, эң мыкты экономисттер. Мына анын айырмачылыгы. А так алар бир эле энергияны алып жүрөт. Бир эле программа, бир эле окшош. Башка жөндөмдү жоопкерчилиги, жанагындай жетекчилиги, мыкты менеджмент, мыкты руководитель. Бирок эң мыкты финансист 28-ден алып келсе болот. 28-дегилерди ала турган болсок, өнөрлүү да, ар тараптуу боло алышат. Анткени жыйынтыкты чыгарган үчүн, результатка жеткирген үчүн. Өмүрдө дагы карасаң, ал ийгиликти жараткан, ийгиликке жеткен адамдар болот да. Статус, мартабасы бар деп коет да кыргыз тилинде. Статус, мартаба алган. Басма өткөн жолунда да. Боло жакшы. Дагы кайсы мен эметип берейин? Интересно. 6-сында, 15-inde, 24-ünde төрөлгөндөр деп калганда буларды дагы карайбыз. Мисалы 15-inde төрөлгөндөрдү көбүнчө күрөш менен. 6 өзү сезимтал, сезимге байланган адамдар да, жумшак. Биз алардан жумшактыкты көрөбүз. Бирок 15-дегилерди көргөндө деш мүмкүн, бирок иш алып бара турган болсоң, ал менен бир ишке тапшыра турган болсоң, ал күрөшүү, демилгелүү, мен деген, күрөшкө чалган, ушундай болот. Ал эми 24-дөгүнү карасак, ал жумшак. 6-ны өзүн карасак, ал абсолютно жумшак энергия. Ал чувствого байланган, ал сезимге байланган. Ал үчүн могу турган очкиде комфортно болуш керек, могу турган отургучта комфортно болуш керек. Мен азыр жей турган тамагым дагы мындай гүлдүү, жаркыраак, цветочный болуш керек да. 15-inde ал нерсе берилген эмес деп баштайт. 24-ünde болгондо ал өтө эле жумшак, еще анында көп мындай ойго сыйгыс бирденкелер болуп турат. Мына алардын айырмачылыктары. Сезимтал, сезимге байланган дегенде булар маданият, искусствого байланган адамдар, созидатель, творчество, чыгармачылыкка, өнөр. Баарыбызда өнөр бар, бирок чыгармачылыкка байланган өнөрлөрдү биз ушул 6-сында, 15-inde, 24-ünde төрөлгөндөрдөн көрсөт да. Мисалы 24-ünde төрөлгөндөрдүкүнө карап турган болсок, алар тектен келаткан. Мисалы саяпкер. Саяпкерчилик бул атадан балага, муундан муунга калат да. Ошондой. Же болбосо жанагы күмүш менен бирденкелерди жасаган. Темир уста деп коелу, ювелирный иштерди кыла турган болсок, көпчүлүк учурда биз 24-үндөрүнү да көрсөк болот экен. Азыркы бүгүнкү күндө карасак, сварка кылып атат. Темирди сварт этет, бирок андан бир мындай оюу чийүүлөрдү чыгарып жатат да. Мисалы 6-ларга келе турган болсок, алар болсо жанагы бүгүнкү күндө биз ала турган болсок, мультфильм, анимация, жанагы азыр бүгүнкү күндө ийил чыгып атпайбы, искусственный интеллектти ырдатып, бийлетип, жана бирденкени жасап коюп атпайбы? Мунун баары 6-лардын энергиясынан келет. Булар творчество, чындыгы чыгармачылык ушуларда да. Эгер биз 15-inde келе турган болсок, 15-дегилердин көпчүлүгү содада болот экен. Содада, буларда жанагында ресторан бизнестер болот экен, гостиницалар болот экен, жанагы туризм, конок үйлөр болот го, боз үйлөрдө, жанагы айылдарда, мисалы жайлоолорду ачып койгондор 15-дегилер кылып аткан болот экен. Потому что алар жанагы күчтүүрөөк күрөшкө түшкөн үчүн, жеңиш үчүн, жасаш үчүн, пайдага чыгыш үчүн деген анан ишкерлик өтөт экен да. Мына алардын айырмачылыгы. Биз ушинтип бөлүп карашабыз. Мынтип айта беребиз да, баягы 6-ында төрөлгөндөр, 15-inde төрөлгөндөр, 26-сында төрөлгөндөрдүн баары эле творчество десе эле жүрөктөрү түшөрөт да. Мен эч кандай творчеством жок. Мен эч качан ырдаган эмесмин, бийлеген эмесмин деп башташат да. Айырмачылыгы ушундан бөлүп карашыбыз керек да. Кесип тандаганда дагы өзүнүн ишине кетсе жакшы да. Алтын энергиясына келгенде булар корпоративная услуга деп коет. Ушул жакты биз мындай талдап көрүп туруп анан ошондо жакшы неме түшүнүп келет да. Мындай турбайбы деп. Творчество, чыгармачылык дегенде чыгармачылык айлана канчага бөлүнөт. Чыгармачылыкты биз бөлүп карап түшүнүшүбүз керек. Анан ошону анын ичиндеги көөнөрүбүз, талантын алып чыгышыбыз керек. Ага биз бүгүн жасабай калсак деле, канча бир жылдан кийин баары ошону алып чыгасың. Ал сен бул жердеги заложенный нерсең, аны эч ким алып койгон эмес да. Убакыт сааты келгенде чыгасың. Мисалы 50 жашка чыгып деле, 55 жашка, 60 жашка чыгып турган өзүнүн өнөрүн алып чыгып атпайбы? Бул дагы аябай сонун күчтүү неме да.
ушундай ар бир даталарды карай турсак бир аябай бир өзгөчөлүктөр бар да. Мисалы жетисинде төрөлгөндөрдү ала турган болсок, жетисинде, 16-сында, 16-сында, 25-inde төрөлгөндөрдү ала турган болсок, мен бир немени айта кетейин да. Жетисинде болгондо руханий духовность бар, ал аны кой бербейт. Бирок ошол эле учурда эң мыкты бир технологияны иштеп чыгат, инновационный, элде жок. Ушуну мен кантип жеткиргим келип атат, азыр мындай жеткиргим келип атат. Бир иштин устаты. Устат дегенде ал мындай. Биз баарыбыз устат, мастер, чеберчиликти алабыз. Ал мен басып өткөн жолумдан. Компетенттүү. Мисалы 5 жыл иштеп профессионал болушу мүмкүн. 5 жыл окуп, 25 жыл иштеп бир иштин устаты болуп чыгам да. Жетисинде төрөлгөндөр, 25-inde төрөлгөндөр, 16-сында төрөлгөндөргө келе турган болсок, булар ал ишти аз эле убакытта, кыска убакытта жеткире алат. Буларда тез ишке ашыргандыктан, анан булар материалдыкты түшүнбөгөндүктөн, могу эле болот да, анан бул мынтип эле калат да деген нерсе болбогондуктан, алар бир экспериментти жасай турган болсок, кайра жасай берет. Тажабастан жасайт, пока чыкканга чейин. Мисалы, мен билим ала турган болсом, мен азыр сүйлөп атып, муну кошом, өзүм оюмдагыды кошом, тажрыйбамды кошом, ушинтип мен көркөмдөп жиберем. Алган нерсемди бузуп жиберем да. 7-синде, 16-сында, 25-inde төрөлгөндөр бир нерсени үйрөндү. Мисалы, бала тарбиялаганда кийимди мондай бүктөп коет деди да. Бала только ошондой кылып коет. Мындай кылып койбойт. Минтип жыйнабайт. Өзүм мондай койсом деле болот экен деп, мындай кылбайт. Үйрөткөн боюнча жасайт, анан бузбайт экен да. Бузбайт. Ушул нерсеси бар да. Мына анын өзгөчөлүгү. Бул анын элден башкача. Бирок бизде барып эле минтип коюп салбайсың деп, жок, ал барат дагы именно мындай кылып коет да. Мына анын артыкчылыгы. Ошентип биз жетилердин энергиясын ошентип түшүнүп алсак болот. Эң мыкты эксклюзивный нерселерди алып чыккан ушулар, эксклюзив. Эгер бир иш менен, ишкерлик менен алектене турган болсо, бир дизайнерский менен алектене турган болсо, же болбосо юриспруденциядан ичинде бир кесипти детективный немеде болсо, бул майын казып ар жактан бери алып чыгат да. Бир жаңылыкты киргизет да, баягы мүмкүн эмес деген нерсени алып келет. Анын күчү ушул жакта да. Анан булар акылга таянбайт. Бизде негизи мээде, түпкү сезимде, түпкү ан сезим деп коет, подсознанияда бизде акыл иштейт. Эгер биз жетилеринде төрөлгөндөрдү карап турган болсок, алар интуицияга, интуитивно ар жактагы сезимге эмес, туюм менен алып келет. Бул дагы чоң нерсе, аны да түшүнүш кыйын да. Мына биздин ар бирибиздин инсандын адамбыз барбыз, бирок ар бир инсандын өзгөчөлүгү ушул жакта, жеке өзгөчөлүгү ушул жакта. Ошентип биз өзүбүздү таап чыксак сонун болот да. Түшүнүккө келген аябай кыска жол да. Так, шестеркачы. 6-сын мен жаңы эле айтып өттүм, сиздерге, эгер неме болсо, түшүнүктүү болду деп ойлоп кеттим да. 6-ай влиять этет. 6-ай? Ооба, 6-ай влиять этет. Ал биздин, мисалы, 6-сы 6-ай болуп калат го. 6-сы 6-ай 1965 деп коелу да. Ошол 6 деген сан, мисалы, айыңдагы санды айтып койсок, ал муга берет. Баштаган ишиңди бүтүрүүгө жардам берет. Же болбосо тактильности берет. 6, мисалы, мен 14-үндө 06-сында болсом, 6 менен баштаган ишимди бүтүргөнгө энергия берет. Матрицага келет да, бул матрицанын чечмелешине келет да. Ал 6 мендеги сапатым. Баштаган ишти аягына бүтүрүү, анан тактильность, өзүмдү жакшы көргөнгө. Кимдин матрицасында 6 жок боло турган болсо, ал өзүн өзү сүйө албайт, же болбосо мындай нерсеге да келет да. Өтө көп суроолор бар, жообу жок. Ушуга да жооп берет. Бул аябай чоң имеет значение. Себеп дегенде матрицада ал менин кут сандыгым. Мисалы, мени ачам десең, менин матрицамды ачышың керек да. Мени тааныйм десең, менин акчам каякта турат, менин ден соолугум каякта турат, менин проекттин үстүндө иштей турган, менин жашоодогу бүт баары. Менин миллиардер деген, менин ийгилигим, линия денег, опыт жизни, завершение проекта, линия здоровья, линия интеллекта, бүт баары матрицада турат да.
Биз аны толуктай албайбыз, бирок жашоодо бул менин артыкчылыгым, бул менин кемчилигим, дайыма ушул нерсе артка тартат деп өзүм жетпеген санымды коем дагы анан өзүмдү алып чыгам. Себеп дегенде матрица аябай чоң нерсе. Матрица заложена мына. Ошон үчүн минтип айтат. 8 кырлуу, 1 сырлуу деп айтылат. 9 компетенция. Мына. Бул мисалы мындай да, бүгүнкү коомдо берилип жаткан билим, илимдин баары бүгүн ойлонуп чыгып, же болбосо азыр изделип табылган жок. Муну адамзат пайда болгондон бери эле тажрыйбадан тажрыйба топтолуп, макал лакаптарыбызда, тилибизде, жашообузда келаткан эле нерселер. Мына могул нерсе матрица, 8 кырлуу, 1 сырдуу деп айтылат да. Ошентип бир адам ошондо гана даанакерликке же болбосо даанышмандыкка келет. Биз аны минтип ойлойбуз да, 70-ке 80-ге чыкканда аксакал болгондо же болбосо байбиче болгондо эле төргө отуруп эле анан минтип ошондо бир неме болот экен деп, мудрость ошондо экен деп ойлойсуз. Жок, эгер сен биле турган болсоң, сенин матрицадагы сандарыңды жок экенин биле турган болсоң, сен азыр ошону иштеп чык. Жана айтып өтпөдүкпү, бул жерде немеде турат, ийгиликке кантип жетип, ийгиликтин энергиясын жарата албайм, ийгиликке кантип жетем. Мисалы финансовый ийгиликти же болбосо жашоодогу турмуш куруудагы ийгиликти кантип жаратам дегенде, мен силерге жана көрсөтүп өттүм го, ийгиликтин жолу кайсы депчи. Ошонун бир нерсеси жок болсо эле, ал сенин матрицаңдагы жок сандын эле энергиясы. Жок сандын эле энергиясы. Аны биз алабыз дагы кошобуз. Билим алып. Консультациянын учурунда, мисалы консультация алып атканда, мен могул жеринден такыр түшүнбөйм, мен акча санаганды билбейм, же мен сүйө албайм, же болбосо мен тил табыша албайм дегенде, ошол ийгиликтин жоктугу, матрицанын толук эместиги. Мына ийгиликтин туу чокусу деп берилип атат да. Могу биздин матрица. Могу толук болбогон үчүн биз жашоодо изденип жүрөбүз. Ошон үчүн биз сурообуз көп. Ошон үчүн изденүү көп да. Ошон үчүн ажырашуу көп. Ошон үчүн жумуш которуу көп. Ошон үчүн жер которуу көп да. Максат коюу, түшүнүү, анализдөө, билим алуу, имидждин үстүндө иште бүгүнкү ПП жана йога, дене көнүгүүлөр, эмне бар ушул жакка кирип атат да. Сервис услуга, менин кыла турган ишим мага ыңгайлуубу, мен жашоомдогу менин үйүм ыңгайлуубу, мунун баары ушул жерде, бүт ушул жерден каралат. Материалдык ресурстарды башкаруу, 8 матрицада жок, биз результатты көрбөйбүз. Койгон максатымдын жыйынтыгын көрбөйм. Могу аябай жакшы ушуну кылышым керек деп магазин ачып алат. Же болбосо ушул Россияга иштеп келейин деп коет, бирок анын жыйынтыгын билбейт. Ал эмнеге? Ал кыска ойлонду, акча табыш керек. Же болбосо азыркы кредитти жабышым керек деп кыска ойлонуп койду. Ал 1 жылдык же 1,5 жылдык эле болчу. Же болбосо үй алам деп кетип калды да. Бирок үй алыш үчүн канча миң сомдук үй алыш керек. Результатын көргөн жок да. Барат, өмүрүн берет, ден соолугун салат, кайсы жерден алат эле, канча сомго алат эле деген максат так эмес болчу. Ошон үчүн жанагы мындай болуп атат да. Үй алам деп иштеп кетип, бир аз акча чогулткандан кийин ипотекага же болбосо жана курулуштарга салып коет. Алар айтып койду 3 жылда деп койду. Бирок менин койгон максатымда канча жылда үй алышым керек эле деген так эмес болчу да. Үйүм болуш керек деп барып алгам да. Бирок мен жүрөм 50 жыл же болбосо 60ка чыгып баратам, үй аладым деп. Дагы эле жүрөм да. Орунсуз максат болуп калып атат да. Ошол бул өтө маанилүү. Ана могу ийгиликтин дегенде могуга мен кое албайм, потому что мен мончалык сапаттарым жок, мен компетенттүү эмесмин. Мисалы мен тигүүчү болсом, же болбосо мен сваркада иштей турган болсом, мен анын кошулганын, зарядтаганын, электроприборду, менин иштетип аткан шаймандарымды жакшы түшүнүшүм мүмкүн. Бирок мен кантип максат кое алам? Же болбосо кантип мен тактильность, мээрим төгө алам? Ошол жасап аткан ишиме кантип мээрим төгө алам? Если менде могул жерде алтын жок болсо. Мына алтынын орду бул жерде эң биринчи орунда турат да. Алтынын ордуна келе турган болсок, жанагы мисалы айдагы алтынчы ай болсо ал эмнени берет деп атпайбы? Мисалы мен сала турган үйүмдүн, же болбосо мен жашай турган үйүмдүн өңү, свети кандай светте болот? Кандай жаркыраган үйдө жашайм? Ошонун баарын көрөт. Эгер менде алты жок болсо, мен аларды көрбөйм. Мен жөн эле стена, үйдө эле көрөм. Үй деген түшүнүк, үй экен, өзүнүн үйү экен деген эле кыска.
кээ бирөө көрөт кимдин алтысы бар болсо ал анын ичиндеги мебель кандай светте турат, өзү кайсы жерде жатат, кире бериште эмне турат, ал алты сразу көрүнөт. Ал жок, мен аларды көрбөйм, мен үйдө эле көрөм. Мына биздин артыкчылыгыбыз да. Ошентип биз бөлүп алсак болот. Ана ментес, сен сразу ойлогон жоксуңбу? Ошондо эле сен кирип атканда эле мынтип жасап салбайт белең деп айтабыз да. Эл кирип жашап алгандан кайра мен мону башка светке красить этишим керек деп башташат да. Киргенге чейин ал бирөөнүн советин угуп туруп, ошондой кылыш керек экен, бүгүнкү ушундай свет жакшы экен, анан бул арзан бекенби деп анаан жасап баштайт да. Мына алтынын жоктугу. Эгерде матрицада жети жок боло турган болсо, анда ресурс жок. Анда мындай айтканда бензин жок. Мисалы эртең менен аябай күйлүгүчтө монтет, анан түштөн уже мындай чарчап калган. Бул жети жок. Эгер кимде матрицасында бирөөндө 3 жетиге чейин болуп кетет, 4 жетиге чейин, алар мындай түнкү 2де Москвага учуп аткан болот. Түнкү 2де Москвадан Кыргызстанга учуп аткан болот да. Ошондой эле мисалы Бишкектен Ошко кетип аткан болот, келип аткан болот да. Мисалы мен кече эле Ошко барып келсем, кайра чыга албайм, менин күчүм жок, мага кече эле келгем, мен жетпейм ал жака депчи. Мени көтөрүп аласыңбы, же учуруп аласыңбы, жетпейм дейт да. Кимдин матрицасында жети бар болсо, ал үчүн тоскоолдук деле жок. Кете берет, келе берет, чарчадым дегенди билбейт да. Мына анын артыкчылыгы. Вот матрицадагы жетинин өзгөчөлүгү да. Бул жок болгондо бул менин артка тартат. Анткени бул менин күчүм жок да. Мен жасайын деп атам, азыр туруп эле кетип калайын деп атам, баш керек, важно. Бирок у меня сил нету. Мен төбөлөп кетсем деле жетпейм азыр. Ушундай состояние да. Бул биздин матрицадагы жетинин энергиясы ошого иштейт. Мен айткандачы, миссияны эсептеп атканда. Миссияны эсептеп чыккандан кийин бир сан чыгат го. Эң акырында. Ошол экөөнү кошо элекке чейин ишет. Ошол жети чыгат да. Ошол жакта ошол Жок, влиять этпейт. Бизде так гана бар. Так, менин туулган күнүм. Ана мен 33-төн кийинки менин адам өзгөрүлөт да мондай болуп. Кадимкидей өзгөрүлөт. Бирок эмнеге өзгөрүлдү түшүнбөйбүз да. Мынтип коебуз го, жашообузда деле айлана тегерегибизди ала турган болсок, атабызды, апабызды ала турган болсок, коллегабызды көп жылдан бери иштеп жүргөн жоксо, коштообузду ала турган болсок эле бир күндө башкача болуп өзгөрүлүп, бир убакта башкача болуп өзгөрүлөт да. Биз айтып коебуз, минтип эле жүрчү эмес беле, ал ошондо эле мындай эмес беле деп айтып калабыз го. Ошол өзгөрүү 33-төн кийин келет. Ал биздин иш аракетибиз. 33-кө чейин биз 100% болобуз. Мисалы, азыр 33-кө чейин болсо, мисалы сен 33-кө чыга элексиң азыр, сен 100%сың. 100% алтынын энергиясын алып жүрөсүң. Созидательдин энергиясын алып жүрөсүң. 100%. Бул кынтыксыз. Анан 33-төн кийин сага миссия 4 келет, же миссия 2 келет, же миссия 8 келет. Сенде 30 гана процент 8-дин энергиясы иштейт. 70% дефицит болот. Анан биз ошо жерден изденебиз, ошо жерден чуркайбыз, ошо жерден өкүнөбүз, ошо жерден көйгөйүбүз көбөйөт, ошо жерден кредитибиз көбөйөт, ошо жерден жоготуулар башталат. 33-кө чейин 100% толук да бул, одно целое да. 33-тен кийин сенде 30 эле проценттик бар. Мына баягы майкөл сүткөл жок. Баягы жыргалбай жок. Ана мындай деп чекеге жегендей болот да. Эгерде да 33-кө чейин, мисалы 6 творчествоңду, чыныгы чыгармачылыгыңды жаратып баштап иш жүзүнө кирсең, сен аны жыргал менен жасайсың, кыйналбай. Потому что ал сеники да. Сен тиги таңдан кечке чейин базарда турган жоксуң да. Жоксо арык казып аткан жоксуң да. Сен каза албайсың да аны дагы. Сен казганча лучше жатып эле турчу деп туруп башка тыңыраак бирөө чуркап барып казып жасап келет да. Сен жасагыча деп туруп жаның дагы бирөө жасайт, и так жасабайсың да. Анан 33-төн кийин миссия 8 кирет сага. Андан кийин ана сен минтип баштайсың. Мисалы, эгер сен өзүңдү ачкан болсоң, чыгармачылыктан ачып алдың, ордуңду таап алдың, сен өзүңдү таптың. По профориентация сен өзүңдүкү кесибиң, 33-кө киргенде, 8 киргенде сен уже монетизацияга чыгып баштайсың. Результатка, акчага. Сенин жасаган творчествоң, мисалы сен тарткан сүрөтүң деп коелу, могу доллар менен сатыла баштайт. Мисалы бир картинаң $5000 менен, $10,000 менен. Сен ага чейин могу навык, жөндөмүңдү өстүрөсүң.
100% өзүңдү ачасың, талантыңды, өзүңдү с удовольствием жасайсың. А 33-кө чыккандан кийин сен аны только акчага жасай баштайсың. Монетизация. А азыркы убакта ал ойлобойт, акча алгысы келет, бирок это не важно. На втором, на третьем месте болот. 33-кө киргенден кийин сен уже моларды сата баштайсың. Мисалы сен жана мультфильм жаратам деп атпайсыңбы? Ошого немелерди чыгарып атат деп коелу да. Сен ага азыр көңүл бурган жоксуң, жасап атам, красиво чыкты, некрасиво чыкты эле деп коесуң да. Өзүң акылыңда ушундай эле. Эгер сен 33төн кийин ал красивобу, некрасиво, даже некрасивону акчага чыгарасың. Даже некрасиво. Сен азыр некрасиво дегенди уминтип коесуң да. Оюмдагыдай болбой калды деп өчүрүп саласың. А сен ошо 33төн кийин миссия 8ге келгенде, так, мага болот деп туруп, 10 сомду ылдый кылып туруп, буга берип кое бересиң. Ошентип иштейт. А эми 8дерге келе турган болсоң, мисалы сеники, сен баскан жолуңда акча болуп туруш керек да. Мисалы келип кеттиңби, бир иш кылдыңбы, ал акчага. Акчага иштебей калдыбы, сен уже страдаешь, сен айткан жоксуң. Бирок сага невыгодно было, мен 2 саат убактым жөн эле кетти депчи. А мисалы сен 1 саат бир съемкага бара турган болсоң, акчасын сразу договорлошуп сүйлөшүп алып туруп, анан кетсең, сен с удовольствием ишиңди майын да чыгарасың и жасап да келесиң да. Ал нерсе болгон жокпу? Сен ишиңди кылдың, бирок все равно бул жерде недовольство, потому что сен убактыңды жөн эле короттуң. Анткени 8дин энергиясында эмне деп атат? Ар бир уйтур точкасы пайдага болуш керек. Жөн эле эмес, просто так пуст эле кетпеш керек. Мына программа ушундай, айырмачылыгы. А алты үчүн андай эмес. Машина менен бардым, машина менен келдим, мен үчүн тиги коюп койду, анан мен үчүн бул алып берип койду депчи. А 8 өзү коет, өзү жасайт, еще пайдага. Ушул азыр могу тартылып аткан эфир да пайдага иштеш керек, сен келип кеткен убактың да пайдага иштеген болуш керек да. Ежесекундно ушундай иштейт. Муну эч ким алып койгон эмес. Мына биздин табиятыбыздагы өзгөчөлүктөрүбүз. Ошондой эле өзгөчөлүктөрдү, мен жеке инсандык өзгөчөлүгүм, мен киммин, менин программам кандай иштейт десе, консультацияласыздар. 700-01-01-81 номерине кайрылсаңыздар болот. Байермен алып сатам. Ушундай менин телефон номерим кайсыга чыгыш керек? Мен соодам жакшы жүргөнгө, же болбосо мага клиентти алып келгенге. 700-01-01-81. Ошо суроолоруңуздарды бериңиз. Өзүңүз жөндө билгиңиз келип атабы, жеке жылыңыз жөндө билгиңиз келип атабы, атыңызды билгиңиз келип атабы, учурдан пайдаланыңыз.